Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Биздин YouTube каналда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 28 март күнү Армениянын баш калаасы Ереван шаарында өтө турган High Fighting уюмунун кезектеги турниринде кыргызстандык белгилүү мушкер Марсель Нурланбек уулу менен Казакстандык Орто Азияга эң белгилүү мушкерлердин бири Эркебулан Токтардын ортосундагы беттешке кайрылабыз. Бул беттеште кыргызстандык мушкердин мүмкүнчүлүгү канчалык алдыда кененирээк. Карьерасын ММА'де баштап, андан ары мейлесиз муштум менен беттештерди өткөрүп, ошол эле мезгилде кесипке бокста дагы өзүнүн жолун таба алган казакстандык Эркебулан Токтар бүгүнкү күндө Орто Азиядагы эң таанымал спортчулардын бири. Тек гана спортчу эмес, негизинен эле эң таанымал персона деп айтсак жаңылган болбойбуз. Көбүңүздөр жакшы билгениңиздердей эле Эркебулан Токтар тек гана спорт менен эмес, ошол эле мезгилде маданий чөйрөдө актерлук менен дагы алектенип келет. Акыркы мезгилдерде Өзбекстанда өзгөчө челлендж болуп, ага көпчүлүк мушкерлер чакыруу таштагандыгын дагы билебиз. Муну менен Эркебулан Токтардын таанымалдуулугу андан ары артып барууда. Бүгүнкү күндө 2 миллиондон ашуун катталуучусу бар бул мушкер Казакстандагы эң көп катталуучусу бар спортчу катары дагы белгилүү. Казакстандык мушкер 2025 жылдын 27 декабрь күнү Ташкент шаарында өткөн All Start Entertainment аталышындагы турнирде түпкү теги Өзбекстандык Россияда атагы чыккан Тимур Никулин менен кесипке бокстагы беттеши анын атактуулугун дагы арттырды. Ал атаандашын болгону биринчи раундда нокаутка кетирүүгө жетишкен. Тимур Никулин Россиядагы бир топ беделдүү уюмдарда беттештерди өткөрүп жүргөн мыкты боксчу иретинде дагы белгилүү болчу. Ал эми кыргызстандык Марсель Нурланбек уулун биз ММА'де өзүн көрсөткөн мыкты мушкерлердин катарында тааныйбыз. Ал өзүнүн карьерасында жалпы өткөргөн 14 беттешинде баарын тең жеңип алууга жетишкен. Акыркы мезгилдерде Марсель кесипкө спорттон бир аз оолактап, көбүрөөк медиа форматындагы беттештерге чыгып келүүдө. Эң акыркы беттешинде ал Казакстандын Алаш Прайд уюмунда Кипиш кайманасындуу тажикстандык спортчу менен грэпплинг эрежеси боюнча беттеш өткөргөн. Жана анын бутун кайруу ыкмасы менен болгону биринчи раундда утуп алган. Албетте, ММА эрежеси боюнча чыга турган болсо, Эркебулан Токтар менен Марсель Нурланбек уулунун беттеши көпчүлүк үчүн кызыктуу, ошол эле мезгилде кандайдыр бир реалдуу сүрөттөлүш менен коштолмок. Бирок бокс жаатында кыргызстандык мушкерде бир аз мүмкүнчүлүк азырактай таасир калтырат. Эгерде ММА эрежеси менен чыкканда Марсель Нурланбек уулу атаандашын балким кайруу мынтыкмасына алып жеңишти майрамдамак. Эмне үчүн алдыдагы беттеште Эркебулан Токтар фаворит. Биринчиден анын базасы бокс. Экинчиден акыркы мезгилдерде спорт менен профессионалдуу түрдө машыгып, жаңы деңгээлге чыга алды. Үчүнчүдөн Эркебуландын салмагы дээрлик 80 кг. Ал 70 кг чыгуу үчүн дээрлик 10 кг салмак таштайт. Габарит жагынан дагы өтө чоң айырма бар. Эркебуландын бою узун, колдору дагы атаандашына салыштырмалуу узунураак. Негизинен Марсель ММА'де 61-66 кг салмак чембирдиктеринде беттеш өткөрүп келген. Учурдагы таза салмагы бул жол менен 70 кг бир аз ашат. Үстүдө айткандай, габарит жагынан дагы казакстандык мушкерге салыштырмалуу бир аз кичинерээк көрүнөт. Бирок муну менен Марсель такыр эле беттеште жеңилет дегенди айтып болбойт. Кыргызстандык мушкер грэпплингден мыкты болгонунан сырткары, ошол эле мезгилде бутка туруу абалында дагы мыкты беттештерди өткөрүп келет. Ошол эле Эркебуланды бокс эрежесинде утуп алган казакстандык Фара кайманасындуу мушкерде Марсель Nomad Fighting уюмунда утуп алганын билебиз. Бирок андан кийин Эркебулан дагы Фараны утуп алган жайы бар. Жыйынтыктап айта турган болсок, бул беттештин алдында казакстандык мушкер фаворит. Бирок Марсель Нурланбек уулунун бул беттештен жоготор эч нерсеси жок. Ал акыркы мезгилдердеги Эркебуландын жогорку деңгээлдеги популярдуулугунан колдонуп, бул беттештен кийин жаңы мыкты контракттарды алууга дагы мүмкүнчүлүк алат. Эгерде бутка туруу абалында балким өзү айткандай 1,5 раунд туруп бере турган болсо, андан кийинки калган убакытта Эркебуландын алсыз жерлерин таап жеңип алышы дагы толук ыктымал. Үчүнчүдөн, бул спорт эки мушкер тең ринг ортосунда дээрлик бирдей мүмкүнчүлүккө ээ. Ошондуктан кандайдыр бир апсет орун алып, кыргызстандык мушкер жеңишке жетип олтурса, таң калуунун дагы кажети жок.
Биз албетте Марсель Нурланбек уулуна бул беттеште ийгилик каалайбыз. Учурда ал Таиландда Тайгер Муайтай залында машыгууда. Балким беттешке жакын калган убакытта бокс боюнча Кыргызстанга келип дагы даярдыгын андан ары күчөтүшү мүмкүн. Себеби белгилүү боксчу кыргызстандык мыкты мушкерлердин бири Самат Кыргыз менен Марсель дос иретинде катташып жүргөндүгүн көргөнбүз. Демек акыркы даярдыкта Марсельди Самат даярдап башы дагы толуп мүмкүн. Достор, буйруса бул беттеш тууралуу маалыматтарды кененирээк берип турууга дагы да болсо аракетибизди жасайбыз. Сиздер биздин каналга жазылып, видео жакса лайк баса кетиңиздер. Кайрадан саламдашканча аман болуңуздар.